بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bugünkü sabahımız, bugün 4. sabahımız Nurul İdah ve Necatul Arvah kitabının Allah Taala İmam Şurun Bulali rahimahullah öz rahmetini algan bolsun. Bugün fi bayan ahkamus su'ur. Faslun fi bayan ahkamus su'ur. Keşiklerden hükmünün bayanında ekenim. Keşiklerdi bayan kılat ekemiz. Negizi keşik degende tamakka dagı, suga dagı aytılat. Biroq bul jerde köpünçe ошол суу маселесиге байланыштуу болгондугу үчүн, биздин дарат маселебизге байланыштуу болгондугу үчүн, ошондуктан эми көбүрөөк суу маселесин айтабыз. Biroq negizgi al tamak maselesiga dagы, tamakты dagы keşik деп айтылына берет өзү негизи. Fi bayan ahkamus su'ri. والماء القليل إذا شرب منه حيوان يكون على 4 أقسام ويسمى سؤرا. الماء القليل az suunun ökümü. Biroq ошол az суу дегенде кешик аз суу болуш керек экен негизи. Ушул кешик азыркы аз суу дегенибизди анын өлчөмү баягы 5 метр 5 метрден болгон, мисалы бассейн, хауз болгон нерселерди ошондон кичинерээк болгон suda aytılат. Je bolbosam akpagan suda aytılат. Түшүнүктүү? Yani az suda ошону айтабыз. Yani najasatты өзүнө азгына najasat түшсө да najас болуп кала турган суda айтып жатабыз. Ошол суу жөнүндө. Бирок баягындай ака турган суу боло турган болсо, бирок чоң суулар боло турган болсо, анда баягы кешик маселеси ага жүрбөйт негизи. Кешик маселеси жүрүштүгү үчүн ал аз суу болуш керек. Азыркыдай же мондай стакандагы суу болуш керек. Же болбосом азыркы челектеги же болсом чоңураак идиштеги суулар боло турган болсо, ошондой суулар. Эгер ошондой суудан ида шариба минху хайванун, эгер бир хайван андан суу иче турган болсо, андан сууну ичсе, анда 4 бөлүккө бөлүнөт экен. Андан ичкен суу, калган суу 4 бөлүк болот экен негизи. Ва юсамма су'ра, ошол калган сууду суур дейт экенбиз. Хайван ичип кетип калтырган нерсесини suur деп атайбыз, yani keşik деп аталынат экен негизи. Ал ушул 4 бөлүккө бөлүнөт экен. Биринчиси tahirun mutahhirun gayru makruhin. Birinci bölügü özü taza, fi nefsihi, alda taza, mutahhirun gayruhu, yani özüden başkasını taza kılalat. Yani daratga jarayt, gusulga jarayt. Gayru makruhin, makruh emes eken. Бұл негізі tahirun mutahhir makruh болбойт. Ал кандай суу десек, wa huwa ma shariba minhu adamiyyun aw farasun aw ma yu'kalu lahmuhu. Адам баласы ичкен суу азыркы таза жана тазалоочу экен. Ma shariba minhu adamiyyun. Бул жерде адам баласы ичкен суу деп жатабыз. Адамдын кешиги эгер оозунда najас болбогон болсо, эгер оозунда najasat жок болсо, анда анын ичкен суу таза болот. Бул жерде адам дегенибизде ал кичинекей бала болсун, чоң адам болсун, мусулман болсун, кафир адам болсун, жана хайз көрүп жаткан аял болсун, жүнүп болгон адам болсун, айырмасы жок. Жүнүп болсун, хайз болсун, нифаса болсун, же мусулман болбогон, же мусулман болсун, бардыгынын кешиги таза болот. Эгер оозунда najasat жок боло турган болсо, эгер арак ичип туруп эле артыдан ошол сууду ичкен болсо, анда najас болот. Анын суу najас болот. Ошондуктан ал эгер бир najас азырындай арак ичкен болсо, арак ичип, кийин азмас туруп бирдекелер жеп, же оозуда шилекейлерин чогултуп бир канча жутуп, ошондо оозун тазалагандан кийин ичкен болсо, анда таза болушу мүмкүн. Анда najас болбойт. Бирок арак ичкендин артыдан ошол сууду ичкен болсо, суу najас болуп калат. Ошол идиште катыран кылышка туура келет анда. Идиш суу najас болгондон кийин идиште катыран болот. Түшүнүктүү? Бул жерде адамийүн дегенден максат ошол жалпы эле адам. Ал мусулман болсун, гайыр мусулман болсун. Мусулман болбосун, негизи анын кешиги жалпысынан таза болот, эгер оозунда najас болбосо. Бирок бул жерде азыр айтканыбыздай, оозуну тазалап кийин ичкен болсо, анда najас болбойт дедик.
Hem ekинчisi at içe turgan bolsa. Attın keşigi. Ve farasun dedik. Attın keşigi. Attın keşigi dağı negiz taza. Makruh bolbayt. Ошондой эле эти жейилине турган hayvandардын кешиги дагы таза экен. Мисалы койго окшогон, малга окшогон, төөгө окшогон, ошо эти жейиле турган hayvandардын кешиги болсо, ошолор келип бир челектен суу ичкен болсо, же бир идиштен суу ичкен болсо, же бир көлчөктөн келип суу ичкен болсо, ал суудан дарат алсак болот экен, жайыз экен. Эгер алардын дагы оозунда нажасат болбосо, эгер оозунда нажасат боло турган болсо, келип нажасат жеп эле ошол суудан ичсе, анда суубуз нажас болуп калат, даратка жарабай калат экен. Эгер азыргыдай нажасат жеген болсо, же болбосо нажасат менен багылган болсо, ошол кой же уй, же төө, анда анын кешигини же болбосо анын кешигиден калган болсо, андай макруh болот. Hatta анын этини жейиштен макруh болот. Эгер ушундай болсо, бай тезек жеп чоңойгон болсо, бир айван, аз кой болсун же уй болсун, же ошол менен көп бир убакыт багылып кийин сойла турган болсо, анын этин жейиштен макруh болот негизи. Аны тазалаш керек болуп калат. Бул биринчиси экен. Биринчиси тахирун, мутахирун, гайру макруh. Таза, тазалайт, башкасыны дагы макруh болбогон суулар. Макруh болбогон кешиктер. Экинчиси вассани najисун. Экинчи бөлүгү суурун najис. Najас кешик экен. Кешик najас болот экен. La yajuzu isti'maluhu, аны иштетүү жайыз эмес экен. Аны даратка да иштеткенге болбойт да, башка жака дагы иштеткенге жайыз эмес. Wa huwa ma shariba minhu al-kalbu дейт. Биринчи эле иттин кешиги. Түшүнүктүү? Иттин кешиги. Андан келип бир идиштен келип ит иче турган болсо, андан калган кешик дагы najас суу болуп эсептелет. Awil khinziru, же болбосо андан хинзир, yani чочко келип иче турган болсо, анда дагы андан калган суу najас болот. Себеби алар өзү najас мугаллада болгондугу үчүн najас алардын калган сууда najас гализа болот негизи. Оор najас болот. Алар өзү najас болгондугу үчүн, анын этинде харам болгондугу үчүн андан калган суулар дагы иштеткенге жайыз болбойт. Ау шай'ун мин сиба'ил бахаим, же болбосо жырткыч айвандардын кешиктери. Жырткыч айван, арстандын, же болбосо карышкырдын, чөбөрлөрдүн, кыскасы ошондой кешиктери калган болсо, аларды дагы мисалы сууга келип ичкен болсо, ал сууларды даратка же башка нерсеге жырткыч айвандарды иштеткенге болбойт. Кал фахди ва зи'б дейт. Фахд менен зи'б дейт. Фахд дегени бул бай жапайы мышык, же болбосо бизде баягы леопард кара болот ошондой. Ошондой жана ва зи'б бул карышкыр. Ошолордун кешиги болсо деп мисал келтирип жатат Мусанниф рахимахуллах. Эми ошондой жырткыч айвандардын кешиги боло турган болсо, анда алардын кешигини иштетүү жайыз эмес, najас болуп эсептелет. Алардын кешиги дагы najас болот, алардын сүттөрү дагы najас болот. Чөнөктө ушулдай бай жырткыч айвандардын өзү дагы кешиги дагы najас болот. Sütü сыяктуу эле sütü дагы najас болот негизи. Эгер sütü болсо, süt ийсе кийимди najас кылат. Ошолор sütü чачыраган болсо, мисалы, анда najас кылат экен. Мисалы, иттин sütü чачыраса, мисалы, najас кылат. Же болсо башка жырткыч айвандарды. Вассалису эми үчүнчүсү макрухун исти'малуху. Үчүнчүсү иштетүү макруh болгон кешиктер экен. Аны иштетүү макруh болот экен, бирок макруh танзихи болот. Yani жеңил макруh деген, танзихи деген. Түшүнүктүү? Yani башкасы болсо иштетпеген жакшы, бирок андан башка суу жок болсо, ал кешиктен башка, анда ошол сууду иштетсе болот даратка, бирок таяммум кылбайт. Эгер ошол суу боло турган болсо, мышык тийген суу болсо, ал ошол сууду иштетсе болот. Таяммум кылбастан. Эгер андан башка суу жок болсо. Себеби алар көбүнчө najас нерсени жейишет да. Оозулары najас болуп жүрөт, мышыктын, чычкандын, жесим жыландын, үйдө жашаган нерсе, айвандардын. Ошондуктан биз аны анык билбегенибизден аны макруh деп жатабыз. Түшүнүктүү? Ошондон бирок макруh танзихи. Жеңил макруh болот. Башкасы болбосо иштетсе болот. Таяммум кылынбайт. Эгер андан башка суу боло турган болсо, ошол сууду иштеткенибиз жакшы болот.
والثالث مكروه استعماله مع وجود غيره deydi ошондуктан. Андан башкасы боло турган болсо макруh болот экен. Бирок андан башка жок болсо макруh эмес экен, иштетсек болот экен. Ал кандай суу десек, وهو سؤر الحرة. Мышыктын кешиги экен. والدجاجة المخلات дейт. Жана сыртта жүргөн тооктар. Сыртта жүргөн, боштондукта жүргөн тооктар экен. Себеби ар нерсе нажасаттар жеп жүрөт да тооктар дагы, туурабы? Нажасаттар жеп жүргөндүгү үчүн анын баягы оозу нажасаттан бош болбогондугу үчүн андан келип эгер бир челектен же башка нерседен суу ичсе макруh болуп калат экен. Эгер баягындай тоок бир жерде сакталса, анын тумшугу өзүнүн путуга жетпесе, ушундай багыла турган болсо, сууну ушул жерде берип, жемин ушул жерде берип багылган тоок болсо, бир капаста, анда ал нажас болбойт ал. Себеби анын тумшугу нажаска тийбеген болот ал. Өзүнүн тезегини же башка тезектерди тытпаган болот, анда аны макруh болбойт ал. Дажажатил мухаллат деген сыртта жүргөн тоок деген. Боштондукта жүргөн тоокто айтылат. Тоок болсун, короз болсун айырмасы жок. Ушулар васиба'i тайри. Жана жырткыч куштар дагы. Чүнкү жырткыч куштардын дагы кешиги иштетсек болот экен. Макруh бирок танзихи болот экен. Жырткыч куш болсо дагы. Түшүнүктүбү? Кас сакри дейт. Сакыр деген ителги деген. Түшүнүктүбү? Ваш-шахин. Шахин деген шумкар. Бүргүткө окшогон, ошондой жырткыч айвандар болсо. Вал хидаати. Хида деп айры куйрукту айтылат экен. Түшүнүктүбү? Ва савакинил буют же болбосо үйдө жашаган айвандар экен. Кал-фа'рати вал хайяти. Кал-фа'ра, чычкан сыяктуу, вал хайяти жылан сыяктуу. Ушундай айвандар боло турган болсо, алардан калган кешиктер келип ошол сууга тийген болсо, ошол суу макруh танзихи болот экен. Андан башка суу жок болсо иштетсек болот. Лал акраби дейт. Бирок акраб чаяндан калган суу макруh болбойт экен. Түшүнүктүбү? Чаяндан калган суу. Себеби анын каны жок экен да. Эгер каны жок айвандар боло турган болсо, ал макруh эмес экен. Yani özünün ağa turgan kanı jok боло турган болсо. Кээде ушундай айвандар болот, өзүнүн каны эмес, бирөөдүн канын алып алат. Бирөөдүн канын алат. Мисалы бүргөгө окшогон, клопко окшогон, ошондой боло турган болсо, ал бирөөдүн канын алат дагы, чиркейге окшогондор. Ал өзүнүн каны, ага турган каны жок. Бирок азыркы өдөдө айткандар өздөрүнүн каны бар да, жыландыкы, чычкандын, мисалы ушундай айткан мышыктын алардын өзүнүн каны бар, ошондуктан биз макруh деп жатабыз. Бирок өзүнүн ага турган каны жок болсо, чымынга окшош мисалы. Алар сууга түшө турган болсо, сууду нажас кылбайт, макруh да кылбайт. Алып таштап, мисалы, же чиркей түшүп калган болсун сууга, аны суудан алабыз дагы, дарат кылсак боло берет. Макруh да болбойт. Же болсо бир чаян түшүп калган болсо, эгер анын баягы зыяндуу болбосо, аны алып салып, дарат кылсак жарайт. Вар-раби'у төртүнчүсү. Төртүнчүсү, азыркы кешиктердин төртүнчүсү машкукун фи tahuriyatihi. Негиз баш мурдагы сабактарыбызда дагы негиз аны өткөнбүз, баягы эшек менен качырдын кешиги. Ушул төртүнчүсү ушул эшек менен качырдын кешиги экен. Анын тазалоочу экендиги да шектүү болот. Машкукун фи tahuriyatihi. Анын tahuriyаттыгында таваккуф кылат экенбиз, токтойт экенбиз. Ал тазалоочу болобу же болбойбу дегенде шек бар экен. Бирок ал өзү таза экен анын. Эшектин кешиги эгер эшек келип бир челектен суу ичкен болсо, ал суу кийимиңизге тийсе нажас кылбайт экен. Же болсо качыр келип ичкен болсо, андан калган суу сизге кийимиңизге тийсе, денеңизге чачыраса, анда сиздин денеңизди нажас кылбайт экен. Анын шилекейи дагы тийген болсо, эшектин ал менен намаз окуй берет экенсиз. Түшүнүктүбү? Нажас кылбайт. Болгону ушул сууга дарат алсак болобу десе, ошондо шек бар экен. Дарат алса болот же болбойт деп шек болуп калгандыгы үчүн машкукун фих деп жатат. Шектүү сурул багли вал химар дедик. Качырдын жана эшектин кешиги экен. Фа иллам яжид гайраху, андан башка суу таппаса, тавадда бихи, дарат алат экен ушул сууга, эшек менен качырдан калган кешикке. Ва таяммама, кийин таяммум кылып алат экен артынан, сумма салла дейт. Кийин намаз окуйт экен. Намаз окуй турган болсо, биринчи дарат алат ушул сууга, аркасынан таяммум кылат экен. Себеби шектүү болуп калгандыгы үчүн, өтөт өтпөйт болуп калгандыгы үчүн таяммум кылабыз. Андан кийин намаз окуйт экен. Дагы бир фасылды алабыз негизге. Фаслун фит тахарри фил авани ва сияб.
Бұл фасылда идиштер және киімдерді тахарри қылу деген негіз ижтихад, ойланып изилдөө деген мән береді. Тахарри деген. Изилдеп, егер бір киімдер нәжасат бір киім тұрған болса, мисал сіз бір киімдер бір жерге чоғылттыңыз, ошоны жуып албай калдыңызда, бирок дагы ошол кийимдер кие турган болуп калдыңыз, бирок ичинде нажас кийимдерге аралашып кетип калды кийимиңиз. Же болбосо стакандар турат эле көп, ошону бир-эки нажас стакан кошулуп кетти. Бирок ажырата албай калдыңыз, кайсы бир экендигине. Ошондой болуп, анын бирөөсүн тандаш керек болуп калды сизге. Ошону тахарри деп койсуз, изилдеп, жыттап көрөсүз, аны текширип көрөсүз, ошондой кылып сиз изилдеп көрүп, бирөөсүн ыктыяр кыласыз. Ошону тахарри дейлет. في التحري في الأواني بول إدشتر والثياب جنا كيمدر إدشتر جنا كيمدر ده تحري قلو يعني اجتهاد قلب حركت قلو يعني نجس امس بولغون تاو ديگن معنی برد لو اختلط أوان أكثرها طاهر eğer idişler aralaşıp ketse najas idişler menen najas bolbogon idişler aralaşıp ketse bir jerge çoltup koyulgan bolsa idişlerdi aksaruha tahirun bирок арын көбү таза экен азыр 20 стакан турган болсо 15 стакан таза эле 5 мисалы бирөө вино ичкен же башка болгон нажас болуп калган аны бирок билинбей калды аралашып кетип калды бирөөсү пепси ичилген экен башка болуп аралашып кетип кайсы биринде мисалы куюлгандыгын билбей калдыңыз бирок анын жытыдан эгер билинсе жытыдан жыттап ажыратып койсоңуз болот ошондой кылып аракет кылганды тахарри дейлет жок могу жака келип коюлду да могу жактан чыккан стакандар буга коюлду деп аны изилдейт каяктан чыкканын карайт кайерден келгендигин карайт аны куюлган астында калганын карап изилдеп бирөөсүн тандайт дагы эгер ошол даратка иштете турган болсо ошол сууду мисалы ошол стакан менен мисалы бир дарат алам десе же ошол чөгүн менен дарат алам десе ошо чөгүндөр нажас болуп калган болсун ошондуктан тахарра литтаваддуи ва шурби дейт дарат алыштык үчүн жана ичүү үчүн тахарри кылат экен азыр ичем десеңиз да ошондой стакандар болсо бирөөсүн ыктыяр кылат экенсиз ушул таза деп мисалы анда дагы якин болбой сизде ушул таптаза деп билбейсиз бирок ушул болсо керек тазасы дейсиз да ошону тандайсыз сиз ижтихад кылдыңыз ал жерде изилдедиңиз таптыңыз да ошону алып ошондо ошол сууда стакан менен суу ичсеңиз болот же болбосо ушул идиш менен дарат алсаңыз болот эгер көбү таза боло турган болсо анын көп турганы таза болуп ичинде бир экөө нажас кошулуп калса ва ин кана аксаруха najисан дейт эгер анын көбү нажас болсо 2 стаканды коштуңуз бирок ал жерде 10 стакан нажас эле аралашып кетип калды бирок сиз таппай калдыңыз кайсы стакан экендигини же болбосо кайсы идиш экендигин таппай калсаңыз анда ла ятахарра илля лишурби дейт ичкенге гана ыктыяр кылат экенсиз бирок дарат албайт экенсиз анда анын көбү нажас болуп кеткенден кийин сиз тандаган идиш нажас идишти тандап койгон болушуңуз мүмкүн ошондуктан бирок ичиш заруратында ичиш керек ал ичпесеңиз болбойт аны изилдеп бир стаканды ыктыяр кыласыз дагы суу ичсеңиз болот чөнтү ичкенге жарай берет себеби зарурат болгондугу үчүн зарыл нерсе болгондугу үчүн бирок даратка ал менен даратка иштетпейсиз ал идиштерди ва фи сиябил мухталитати эми аралашып кеткен кийимдерде кандай болот аралашып кеткен кийимдер болсо бир идишке баягы сетке кас кийимдериңизди чечип салдыңыз кийин ал жуулбай калды бирок ошол кийимден кийиш керек болуп калды бирок ичинде нажас кийимдер бар аралашып кеткен анда кандай кылат десе ятахарра дейт анда да эмне кылат экен ижтихад кылат экен аракет кылат экен изилдеп аны нажас эмес экендигини таап аракет кылат саван кан аксарха tahirан ау najисан айырмасы жок экен бул жерде аны кийимдин көп кийимдер ал жерде турган идиштеги турган кийимдер көбү таза болсун же нажас болсун айырмасы жок бирөөсүн тандаш керек аны кийбей коюп жалаңач намаз окуй берет деген нерсе жок ал жерде эгер ал жерде кийим турган болсо бирөөсүн тандайт дагы ыктыяр кылып көрөт нажас эместигини аракет кылат дагы ошол кийимди кийип намаз окуйт себеби авратты тосуу фарз да себеби чөнүктүү намаз окушка ал зарыл болот ошондуктан бай ичкен сыяктуу бул жерде кийимди ыктыяр кылат дагы ошол кийим менен ибадат кылат экен валлаху а'лам бис-саваб